Бакта өстүрүүдө балдардын эмгеги негизинен ото, сугаруу, түшүм жыйноо иштерине пайдаланылат. Бактаны сугаруу иштерине балдар 7 жаштан баштап тартылат. Айрыкча түшүм жыйноо убагында балдардын эмгеги көп колдонулат. Көбүнчө бул жумуштарды 4-7 жаштагы балдар аткарат. Анткени алардын бою пахта тергенге өтө ыңгайлуу. Алар буланы жыйноо үчүн ийилип же эңкейишпейт. Балдар эмгеги грек жаңгагын жыйноо, сатуу өндүрүшүндө дагы чоң көйгөйлөрдөн. Жаңгак терүү мезгилинде сентябрдан ноябрь айына чейин жергиликтүү калк бүт үй бүлөсү менен айылдан токойго көчүп барып жаңгак теришет. Балдар бул жумушка 5 жашынан баштап тартылат. Бул сыяктуу үй бүлөлөр көп жашаган айылдарда жаңгак терүү мезгилинде мектептер иштебей калат. Балдар болсо чоңдор менен бирге эртеден кечке чейин ысык күндө жаңгак теришет. Бул өндүрүштүк чынжырчада иштеген жумушчулардын 50%га жакыны балдар. Болжолдуу эсеп менен жаңгак терүү жана кайра иштетүү иштерине болжол менен 20 миңдей балдар тартылат. Алардын 95%ы акча төлөнбөгөн үй бүлөлүк жумушчулар. Жаш жетилек балдар төө бурчак өстүрүү иштерине тартылат. Бул сектордо балдар 10-11 жашынан баштап иштеп башташат. Иштеген балдар май айында жана сентябрь айында жергиликтүү бийликтин бул процессти көзөмөлдөө аракеттерине карабай мектепке барышпайт. 15 жашка чейинки балдар туугандары менен бирге иштешет. Балдар эртең менен саат 7ден баштап кечки 6га чейин иштешет. Түшкү тамак маалында бир эле жолу эс алышат. Балдар орточо эсеп менен 19 килограммга чейин пахтаны көтөрүп ташышат. Түктөр 250 метрден жарым километрге чейин ташылат. Бул белгиленген нормативден 2 эсеге көп. Bir iş gününde bala жүгү жок 2 километрден 5,5 километрге чейин аралыкты басып өтөт. Муну менен бирге иш маалынын 90% учурунда бала кечке тикесинен тик туруп, 55-110 градустан ашык улам эңкейип турушу керек. Бир сменада бала 9000 жолу эңкейип ийилиши мүмкүн. Аны менен бирге бир калыптагы жататма жумуш. Бала дайым эле 3-5 аракетти 10 секунд ичинде кайталай берет. 50-75% убактысын бала пахтага үңүлө карап өткөрөт. Бул болсо анын борбордук нерв системасына күч келип жаткандан кабар берет. Медициналык кароо учурунда пахтада иштеген 100 баланын ичинен 98-inde ар кандай илдеттер, ден соолугунда мүчүлүштүктөр аныкталат. Салыштыра кетсек, иштебеген балдарда бул көрсөткүч 100 балага 65,5 бала туура келет. Талаада иштеген балдардын арасында канга жана иммундук системага байланышкан илдеттер кеңири тараган. 100 баланын ичинде 82 учур туура келет. Экинчи орунда жугуштуу жана паразиттик оорулар. Мындай илдеттер иштеген балдарда иштебеген балдарга караганда 2-3 эсе көп кездешет. Заара чыгаруу жана жыныстык органдардын илдеттери 3-чү орунда турат. Пахта терген балдар адатта өнөкөт бөйрөк оорусу менен жана табарсыгында таш пайда болгон оору менен оорушат. Андан ары сөөк булчуң системаларынын оорулары жана тамак сиңирүү органдарынын илдеттери. Иштеген балдардын адатта бойлору иштебеген балдардыкынан 5-13 сантиметрга кыска болот жана алардын салмагы дагы аз. Өпкөнүн иштөө жөндөмдүүлүктөрү төмөндөйт. Булчуңдардын, айрыкча колдун булчуңдары алсыз болот. Балдардын реакциясы жай болот. Бул чарчоодон улам борбордук нерв системасынын начар иштегенинен кабар берет. Белгилей кетүүчү нерсе, иштеген жана иштебеген балдардын ортосундагы бою жана салмагы боюнча айырмачылыктар жаш курагы өскөн сайын көбөйө берет. Айрыкча өспүрүм куракта. Бул кооптуу факторлордун узакка созулган таасиринен улам. Мисалы, уулуу химикаттар менен иш алып баруу. Балдар эмгегин пайдаланууну төмөндөтүү үчүн бизнес өкүлдөрү балдар эмгеги жөнүндөгү улуттук мыйзамдарды билиши керек. Ошондой эле кайсыл бир эмгектин түрүнө канча жаштагы балдарды тартууга боло тургандыгын, 18ге чыга элек балдар үчүн эмгектин эң оор формалары кайсылар жана жеңил иштердин критерийлери кайсылар экенин билүүсү зарыл. Бул нормаларды эмгек кодексинен табууга болот. Ошондой эле эл аралык эмгек уюмунун балдар эмгеги туурасындагы 2 конвенциясында жазылган. Номер 138 конвенция жумушка кабыл алуудагы эң төмөнкү жаш курак жана номер 182 конвенция балдар эмгегинин эң оор түрлөрү. Көптөгөн ири компаниялар балдар эмгегин пайдаланган поставщиктер менен иштешпейт. Анткени бул ири европалык ритейлерлердин кардарлары, соңку керектөөчүлөрдүн талабына байланыштуу. Азыр Европа бизнеси өндүрүштө балдар эмгегин пайдаланган продукцияларды сатып албайт. Жумушчулардын жаш курагын текшерүү керек. Бирок муну дайым эле так билүүгө мүмкүн эмес, анткени документтерди жасап коюшат. Жаш куракты текшерүүнүн ишенимдүү жолу жумушка кабыл алуунун алдында медициналык текшерүүнү жүргүзүү. Дагы бир сунуш: кооптуу жумуштун түрлөрүн аныктоо жана аларга балдарды иштетпөө. Кооптуу жумуштардын түрлөрү жөнүндө маалымат эл аралык эмгек уюмунун веб-сайтында бар. Мындан тышкары жумуштун кооптуу түрлөрүн медицина кызматкерлери же эмгекти коргоо боюнча адистер, ошондой эле ишкананын кызматкерлери аныкташы мүмкүн. Дароо көрүлүүчү чаралардын бири жол берилген эң төмөнкү курактан ылдыйкы балдарды жумушка албоо. Бул 14 жаш.
Эгер балдар кооптуу жумуштарга тартылган болсо, аларды андай участкалардан артка кайтаруу. Ошондой эле төмөнкү куракка жете элек, бирок мыйзам боюнча жеңил жумуштарга тартууга боло турган балдардын жумуш күнүн кыскартуу зарыл. Муну менен бирге жумуш балдардын окуусуна жолтоо болбошу керек. Стратегиялык негизги чаралардын бир катары эмгекти коргоо системасын киргизүү. Бизнеске жамааттык сүйлөшүүлөр менен жана макулдаштыктар инструментин колдонууга кеңеш берилет. Жамааттык сүйлөшүүлөр жана макулдаштыктар аркылуу профсоюздар менен жумуш берүүчүлөр бир келишимге келүү мүмкүнчүлүгүн алышат. Маселен, ишканалардагы кооптуу балдар эмгегин жоюу боюнча биргелешкен аракеттер. Жана ишканалардагы товар жана кызматтын өндүрүш процессинде балдар эмгегинен баш тартууну көрсөткөн эмгек тажрыйбасынын эрежелеринин жыйнагы зарыл. Ошондой эле бизнес коомчулукка өнөктөштүк аркылуу балдар эмгегин жоюу демилгесин колдоо сунушталат. Маселен, балдар эмгегин пайдаланган компаниялар менен иштешүүдөн баш тартуу.